360 миң кыргызстандык фронтко кетип, алардын ичинен 90 миңи кайтпай калган. 73 Советтер Союзунун баатыры кыргызстандыктардын арасында бар. Мына ошондуктан бүгүн урматтуу биздин көрөрмандар, биз жеңиш күнүнө арналган эфирибизди баштаган турабыз. Элибиздин чоң эрдигин эскеребиз. Албетте сиздер дагы эфирибизге ой пикирлерди жана суроолорду дагы узатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp жана Telegram номерлорубуз иштей баштады. Түз эфирде иш күндүн кечи TV1 KG каналы менен бирге болуңуздар. Барыңыздар.
Сабеттин кезекчиси Урмат Борченов. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибиздин темасы эч качан унутулбайт. Бул быйыл улуу жеңиштин 76 жылдыгы болуп отурат. Анан албетте бул күндү дагы биз баардыгыбыз мына телеканал аркылуу белгилеп отурабыз. Жана бүгүн бизде мейманда Бишкек шаардык укук коргоо органдарынан, куралдуу күчтөрүнүн, согуштун жана ооруктун эмгекчилеринин ардагерлер кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, полковник Мелис Бейшеев агабыз бар. Кош келипсиз студиябызга. Рахмат. Абдан кубанычтабыз. Мына жалпы республика боюнча болгону 141 ардагер калыптыр. Мына ардагерлерибизди бир жылда бир эстейбиз болгону же дагы сиздердин кеңешиңиздер балким ошо ардагерлерге өзгөчө көңүл бурат болуш керек. Алгач ошо сиздин кеңешиңиздер тууралуу кантип түзүлүп калды эле, эмне иш кыласыздар, ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Биринчиден, урмат, ушу студиядан пайдаланып, жалпы кыргыз журтун, элибизди келе жаткан жеңиш майрамы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Элибиз бул жеңиш майрамын абдан күтөт. Ал ошо күтүүгө татыктуу болгон эң ыйык майрамдардын бири. Ушул согуштун, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана ооруктагы эмгекчилердин ардагерлер кеңеши атайын ЦК КПСС-тин, илгерки Советтер Союзунда ошонун Совет министрдин токтомунун негизинде курулган. Бишкек шаарындагы ардагерлик кеңешин ошол кеңештин биринчи түптөп уюштурган адам ал Советтер Союзунун баатыры болгон. Ал ошол курулуштун максаты, кеңештин максаты, андан кийин Кулмурза Ташиев деген Чарбада партиялык советтик кызматтарды көпчүлүк иштеген ал киши башкарган. Деген Немцев деген баатыр болгон. Кемино районунда Быстырыккөдө төрөлгөн. Ошол кезде согуштун баатыры биринчи ошол кеңештин төрагасы болгон. Анан Кулмурза Ташиев деген аксакалыбыз болгон. Ал киши Ош облусунун Ленин райком партиясында көп жылдар эмгек сиңирген киши болгон. Министр торговли, управ делами совет министрде иштеген. Андан кийин Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов, аксакал 10 жылда ал киши башкарган. Андан кийин Эсенаман Тойгонбаев деген партиялык советтик кызматта иштеген. Ал жигит 11 жыл ушул кеңешти башкарды. Мен ушул 11 жыл ичинде Дайыр Асанович менен 20 жылдан бери, 21 жыл ал киши менен бирге кызмат кылдык. Анан 11 жыл тиги Тойгонбаев төрага болуп, мен анын орун басары болуп иштедим. Анан 2-чи жылга кетип атат. Ал киши дүйнө салган, ошондуктан мен азыр Бишкек шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасымын. Бул кеңештин негизги максаты болуп эмне эсептелет? Биринчи, ушул ардагерлерди, согуштун ардагерлерин, ооруктагы ардагерлерди, деги жалпы эле Ленинграддагы курсуда калган блокадниктердин, ошол концлагерлерде согушта колго түшүп калган, запкы көргөн ветерандар, андан сырткары бизде оорукта иштеп жүргөн эмгекчилердин ошолордун баштарын кошуп, анан жалпы эле пенсионерлердин, пенсияга чыккан трудовой пенсиялердин ошолордун жардам, социалдык, экономикалык, турмуш жай боюнча алардын эселе турган жайлары тууралуу, алардын ден соолугуна жардам көрсөтүү максатында уюшулган. Экинчи максаты болуп, бул жаштарды
өзлөрүнүн жүрүм туруму менен, баскан жолдору менен эл жерин сүйүүгө, аларды мекенге таза эмгек кылууга арналган. Ушул багыттарда азыр Бишкек шаарында болгону бүгүнкү күнгө 41 согуштун катышуучусу ардагери калды. Былтыркы жылы ушул убакта 148 киши болчу. Жылдан жылга ал кишилер өтүп кетип атат. Эми оорукта эмгек кылган эмгекчилерден азыр шаарда 1201 киши бар. 11 Ленинграддын курчоосунда калгандардан 11 адам жашайт биздин шаарда. 11 концлагерде туткунда болгон 11 адам жашайт шаарда. Андан сырткары мына согуш убактысында туулган, биз айтабыз согуштун балдары, согуш убактысында туулган балдар деп 32 жылдан 45 жылга чейинки төрөлгөн балдарды дети войны деп коет, же болбосо согуш убактысында төрөлгөн балдар деп, мында бизде азыр 9,5 миң киши бар. Андан сырткары эмгектин ардагерлери бар. Ошол менен жалпы жонунан биз ошолорго көзөмөл кылып, алардын кандай муктаждыктары бар, ошолор боюнча иш кылабыз. Эми биз дайыма азыр жаштарды эл жерин сүйүүгө, патриоттуулукка, ошону менен бирге элдер менен тыгыз байланышта, достукта жашоо максатында дайыма иш жүргүзөбүз. Мына бүгүнкү күнү, эртең бүрсү күнү жеңиш күнү болот. Бул жеңиш күнүнө карата буга чейин эле ар бир жыл сайын биздин өкмөт, мамлекет, ага чейинки Советтер Союзу, ошондон кийин эгемендүүлүктү алгандан кийинки жылдарыдагы дайыма бул согуштун ардагерлерине, жана башка ардагерлерге камкордук көрүлүп келе жатат, көрүлүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү 28-inde биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров указга кол койбодубу? Ар бир согуштун катышуучуларына 70 миң сомдон. Бул бир жолу бериле турган жөлөк, жардам. Андан сырткары алар жыл сайын, ар бир ай сайын 20 миңден согуштун катышуучулары, ооруктакылар 15 миңден, 10 миңден блокадниктер, Афган согушуна катышкандар, Баткен согушуна катышкандарга ушундай жөлөк пулдар, айлыктары, пенсиялары кошумча акча алышат. Негизинен айтканда турмуш акыбалы согуштун ардагерлериники жакшы. Пенсиялары орто эсеп менен алганда ар бир согуштун катышуучусу жанакы 41 киши 30 миңден жогору пенсиялары бар. Бул жагына караганда бизде мэрия тарабынан, өкмөт тарабынан, президент өзү баш болуп, өкмөт тарабынан дайыма камкордук көрүлүп келатат, көрүлө берет деп ойлойбуз. Бул аламат согуш биздин аталарыбызды, чоң аталарыбызды, аталарыбызды мына Кыргызстандан 363 миң жоокер ошол аламат согушка аттанган. Ошонун ичинде 150 миңи ушул согушта Европа мамлекетинде, Россиянын батыш жагында бүтүн ошол элибизге, журтубузга кайтпай 19, 18, 20 жигиттерибиз талаарда калып калышкан. Ал эми кайра кайтып келген 151 миң адам мамлекеттик ошол кезекте Советтер Союзунун ар кандай медаль, ордендери менен сыйланышкан. Кыргызстандан барган жоокерлердин ичинен 76 Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамга татыктуу болгон. 34 адам. Булар жанакы
даңқ орденinin 3 жолқы даңқ орденімен сыйланғандар. Бұлардан бізде Қырғызстандықтың 34 кіші. Бұлар дағы батыр деп есептеледі. Ошолорды батырдар, Советтер Союзының батыры сияқты барлық льготалар, жеңілдіктер аларға да берілген. Ақырғы Советтер Союзының батыры болып 2009 жылы біздің Қырғыз елінен генерал-майоры, Советтер Союзының батыры Дайыр Асанов 2009 жылы бұл дүниеменен қош айтты. Ал эми біздің жаңағы даңқ орденінің 3 жолқы медаль орденімен сыйланған Иванов Мстислав Борисович деген ақсақалыбыз, ал киши 11-ші жылы дүние салды. Шонымен азыр бізде Қырғызстанда батырлар жоқ. Біз бұларды батырдығын біз даңазалап, өзіміздің іш пландарыбызда дайыма мына школдарда, колледждерде, техникумдарда, вуздарда жолугушуу уюштуруп турабыз. Биздин шаардын график түзүлгөн. Элге билим берүү башкармасы, социалдык жардам берүү башкармасы менен чогуу биздин иш планыбыз менен барып ар бир школдорго убактысы менен барып жолугушуу уюштуруп турабыз. Өзгөчө 8-9, 10, 11 класстын окуучулары менен алда биздин максатыбыз эмне? Биз ошондо бул аламат согуштун тарыхын айтып, түшүндүрүп, эмне үчүн согушканбыз? Ким үчүн согушканбыз? Максатыбыз эмне болгон? Биздин элдин максаты өзүнүн жерин сактап калуу гана болгон. Жана өзүнүн ушу жерибизде Советтер Союзунда ал кезде Советтер Союзунда тынчтык орноп, өнүп өскөн эң бир алдыңкы мамлекет болууга көмөктөшүү гана болгон. Ал эми фашисттик Германия, Гитлер баш болуп, бул бүтүн Европаларды басып жүрүп отуруп, мына акыры 22 июнь 41 жылы биздин Советтер Союзуна кол салган. Анын максаты эмне болгон? Басып алуу. Элди бүтүн кулчулукка алмаш айландыруу. Жана жерибизди басып алып, жер байлыктарынын баарысын өзүнө каратуу болосуп дегенде. Ошого Советтер Союзунун 15 Союздук Республикасынын эли анын улутуна карабастан бир кулактан бир муштумдай болуп түйүлүшүп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, барлык улуттар ошол эркиндик үчүн өз жерин сактап, өз жерин бийлик, жакшылык орнотуш үчүн кан жанын беришкен. Бунун негизинде мына барлык республикалардын элдери, кыргыздар айтып атпаймынбы? Ошолордун барлыгы булар баатырлар. Эми ошол баатырлар алар согушта болушту. Мен мына өзүм полковникмин. Согуш деген эмне? Кармашуу деген эмне? Ким менен ким согушат? Максат эмне? Муну мен жакшы түшүнгөн кишимин. Ал эми биздин ошолдогу курман болгон биздин баатырларыбызды, жоокерлерибизди жоокерчилик кылып, ошо жеңишке умтулуп, ошо фашизм менен мушташып, чабышып, атышып атканда жеңилбеш үчүн ага дух берген элибиз болгон, журтубуз болгон. Аны мына оорукта, жерлерде, айылдарда иштеп аткан аталарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз. Ошондо негизинен жаштардын баарысы алга күч келген 17-18-деги жигиттердин баарысы согушка кетишти да. Ал калган болсо биздин айыл жергелебизде карыган чалдар, аялдар, анан жаш балдар калышкан. Ошолор мына солдаттарга, армияга, кызыл армияга жардам берүү максатында колдорунан келген эмгектерин аяшкан эмес. Алар эмне кылышкан? Алар продукттарын берип турган, мына согуш курал жарактарын берип турган. Жөнөкөй кол менен айтканда колга байпак жылуу. Чокойдон өйдө ушул өзүбүздүн элибиз
ачкы болуп турса дагы ошо согуштагы жоокерлер жылуу кийинсин деп жөнөтүп турушкан. Өпкө кап, кыштын күнкү деп. Мунун баарысы биз үчүн тарых. Бул эч убакта унутулбай турган маселе. Бүгүнкү күн мына сиздер менен биз жолугушуп отуруу бул майрам бир чети, экинчи чет бул кайгы. Биз канча чоң аталарыбыздан, аталарыбыздан, агаларыбыздан айрылдык. Эмне үчүн? Жөнөкөй жүргөн, жөн оокатын кылып аткан элдерди баскынчылар басып алып, ушундай ал эми ошол ак эмгеги менен кылган курулуштарды, ошол жердеги завод, фабрикалардын баарысын талкалап, анан бул эмне дегенчилик? Бул ошон үчүн муну фашизм дейт. Мына ошол аларды биз согуш бүткөндөн кийин канча жылдап биз аларды кайра курдук, ордуна алып келдик. Канча завод, фабрикалар деген талкаланып, алар ушу көчүп, мына эвакуация болуп, биздин Кыргызстанга мына 60-чы завод деп ачылчу, Ленин заводу деген. Мына ошолор келип, ушу жерде биздин кыргыз бир 50 миңден адамдар ошол ок дарыларды чыгарып, ошолор советтик армияга ок дарыларын берип турду. Мунун баарысы ошол биздин элибиздин баатырдыгы, элибиздин эли жерин сүйгөндүгү. Жана кийинки жаштар, мына биз окшогон, мына сиздер окшогон жаштар ушундай бир жакшынакай жыргал заманда жашаса экен деген. Ошо согуш жылдарында кылган. Мына биз БЧК деп атпайбызбы? Большой Чуйский канал деп. Ошону курушкан. Мына Бишкек Ырбачы эмес, тиги Кеминге чейинки темир жолдор курулган. Кыйынчылык болуп, ачкачылык болуп атса дагычы, ошого карабастан ушундай эмгекчи элдер. Биз фронтко дайыма продукт жөнөтүп турганбыз. Мына Ленинградка мен бир эле пример айтып коеюн. 100 вагон Ленинградтыктарга. Ошо курчоодо жаткан ошолорго продукттарын, тамак ашты, кийим-кечектин баарысын жөнөтүп 100 вагон. Андан сырткары биз эт, май менен камсыз кылып турганбыз. Мунун баарысы ошол Совет элинин достугу, ошол Совет элинин бу мамлекетти сактап, ошонун келечегине кам көрүү. Бул биздин ата-бабабыздан калган Манастын тукумдары экендигибизди. Мына биринчи баатыр Чолпонбай Төлөбердиев. Жана ал киши деген кыргыздын чолпондой жигити, жаш жигити барып туруп, ошо немистин амбразурасына өз денесин таштап, анан кийин ошо биздин солдаттардын дон өтүп кетишине шарт түзүп берүү деген бул эрдик да, баатырлык да. Мына мындай окуялар өтө көп болгон. Мына Дайыр Асанов аксакал тууралуу айтып атпайбызбы? Мен ал киши менен 20 жыл, ошонун ичинде 19 жыл бирге иштештим. Ал кишинин айтып аткан, көргөн, ошол жерде болгон, согуштагы болгон эрдиктеричи, муну ойлонуп отурсаңыз, бул өзүнчө бир тарых. Жалгыз өзү, 40 немисин жоокерлердин жалгыз өзү, автомат менен. 18-ден ашып, БТРлерин, танктарды жалгыз өзү. Ал киши минометчик болгон. Анан бул эрдик да. Мына ошонун баарысы бааланып, сержант, Кыргызстандын сержанты, анан ошол кишиге мына Калилин өзү баатырлык наамды тапшырып, анан элине, журтуна барып кел деп бияка атайын жөнөткөн. 43-жылдары келип, анан Кыргызстанга мен өзүм ал кишини көрүп калдым, ошо бала кезимде. Ал киши Атбаш районуна, мен өзүм Атбаш районунан болом, Нарын облусунан. Ошо биздин районго келгеним эсимде. Киши келгенде жөн эле мына Гагаринде,
тоскондай тосып алды. Ел жұртты көрдіңізбі, қаншалық бағалаған батырлықты. Атбаш районынан 2 батыр шыққан. Анварбек Шортеков, анан кейін Дайрасан. Бұл мына ошондой тосу менен бирге алар тосуп атса, ал эми кейбир эл жұртчу ыйлап атышты боздоп. Себеби балдары келбей калды да. Бир үй бирөөдөн 5-6 балдары. Атасы менен энеси калып калган окуялар болду да. Бирөө күйүнүш, бирөөдө сүйүнүш да болду. Бирок мына жалпы эл эми согуш деген ушундай экен, утулушта болот экен да. Согушта эч ким утпайт экен. Утулат экен да. Мончалык өндүрүштүн барысы иштен чыкты, окуу токтолду, мындай идеология маселеси жол болсо, наука, илим билим дегендеги тартыш болуп калды. Ушунун барысы зыян да. Анан кийин мына согуш бүткөндөн кийинки жылдары бир 10-15 жыл биз кайра куруу, ошо талкаланган завод фабрикаларды калыбына келтирүү үчүн эл журтубуз күчүрмөн эмгек кылышты, ордунап келди. Мына бул согуштун аламаты тууралуу кыскача ушундай. Ооба, убакыттын өтүшү менен биздин ардыгерлерибиз тилекке каршы саны азайгандан азайып барат. Анан убакыт өткөн соң ал мындай тирүү легендалар арабызда жок болгондугуна байланыштуу адамдардын дагы кийинки өсүп келаткан муундун дагы кайсы бир деңгээлде мамилеси өзгөрүп атпайбы азыркы учурда? Майрам катары белгилениш керекпи же 9-май негизи кандай болуп белгилениши керек? Биз көнүп калгандай жанагындай парад болуп ардыгерлерди эстеп атпайбызбы? Бул туурабы же болбосо дагы башкача болуш керекпи? Сиздин оюңуз боюнча бул майрам, бул күн кандай эскерилиши керек, кандай өтүшү керек азыркы заманбап кылымда жашообузда? Мына согуш тууралуучу эски өткөн атамекендик согушту айтуу менен биргечи биз мына жакында эле 28-29-30-дагы болгон окуяны алып көргүлөчү. Бей күнү жай огороту менен жазкы күрөштө өзүнүн чарбасы менен иштеп аткан адамдарды келип, миномет менен аткылап, вертолет менен учуп келип жок кылып. Бул фашизмдин анык. Мынабычы ушул 3 эле күндөгү болгон окуячы, эмнени көргөздү? Согуш деген эмне экен деген. Мына фашизм деген, баскынчылык деген мына ушул. Ошондуктан мындай убактардачы, мына биз 36 кишибизден жараныбыздан ажырап калдык. Ал 36 деген эмне? Эгерде ошону көбөйтүп отурсак, ар бир 4 кишиден болду. Мына ал эми тиги жерде биз жалпы жонун 30 миллион киши жок болду да. Ошо 41-1418 күндүн ичинде биз 30 миллион адамды жок кылдык. Бул өсө трагедия. Муну мындай убакта, мына президент да туура айтып атат. Бул эч убакта унутулбайт. Биз муну маданияттуулук менен, эскерүү менен, ата бабабыздын эскерүү менен муну дайыма майрам да катары, ошол эле убакта муну эскерүү катары кабыл алышыбыз керек. Ар бир 9-май бул дайыма, бул бир эле күн эмес, ошол 9 айдан 9-майга чейин эскерип турган күндөр. Ар бир 12 ай ошону эскертип түшүндүрө турган деп түшүнөм мен. Ошондуктан мындай жеңиш майрамын биз куттуктап сүйүнүү менен кабыл алуу менен бирге биз күйүүнү менен да кабыл алышыбыз керек. Бир кыргыздын сөзү бар. Арбак ыраазы болсо дейт, тирүүнүн иши жүрөт деп. Биз арбактарга сыйынышыбыз керек. Арбактарды издешибиз керек. Жана 76 баатыр деп атпайбызбы? 34 баатыр деп атпайбызбы? Муну биз ошолор ал эми жалпы жана миллиондорду каяка кетирели.
160 milyon біздің жаштарыбыз өтіп кетті. Алардан бала чақа болғанда қанша болады элек? Біз 6 миллион емес, анда 20 миллион болып қалмақ екенбіз Қырғызстан, Қырғыз елі. Мына сондай. Сондықтан мен өзімдің ойымша, мұны дайыма ескеріп тұрыш керек. Bir ele 9 майға деп, bir ele 7-8 9 күні ескеріп естім, мұны күніге ескеріп тұрышымыз керек. Андықтан, мына мен айтып отпаймын, біздің şu ардагерлер кеңесі, біз дайыма şu график менен жолығышып, жаңағы школдарда, техникумдарда, вуздарда, анан biz şuşularda eskертіп айту менен бірге, біз мына көрдік назар. Тыныштық болуш үшін, егерде біздің жаштарыбыз даяр болуш үшін, соғышқа, дегелі башқа аламаттарға қаяқты болбосын. Бұл бізде жаңа военный кафедра дегендер жоғарғы вуздарды болуш керек. Школдарда спорт менен бұл көңіл бұрылыш керек. Егерде спортты ошол эле убакта биз военруктарчы именно соғыш деген эмне, автомат деген кандай, бул кантип атылат, пулемет деген эмне, кантип атылат деген бизде мурун мындай сабактар жүрчү, өтчү. Азырдагы тилекке каршы актуалдуу, аны дагы унутпашыбыз керек экен. Биз аларды дагы унутпашыбыз керек. Чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз дагы жыйынтыкталып калды. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде болсо бүгүн Бишкек шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы Мелис Бейшеев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти жана полковник агабыз болду. Кыскача сюжеттен кийин программабызды улантабыз. Биз менен болуңуздар. Достор, сиздер чыгышта согушуп жатканда адамкерчиликсиздикке каршы күрөштү улантып жатасыз. Илгери гундардын атынан чыккан ошол эле рассаларга каршы, кийинчерээк миңдеген жылдар мурун венгрлердин аты менен, кийинчерээк татарлардын аты менен, андан кийин алар Чыңгызхан жана монголдордун аты менен кайрадан келип чыгышкан. Бүгүн аларды большевизмдин саясий туусу астында орустар деп аташат. Рейхсфюрер Гейнрих Химмлер Штеттин 13 июль 1941 жыл Гитлердик армия Советтер Союзуна өзүнүн армиясы үчүн кийинки коштошуу сөздөр менен кол салды. Бул жердеги адамдар боорукерсиздик жана ырайымсыздык менен атылышы керек. Советтик жоокерлер туткунга түшкөндө биринчи кезекте еврейлерди, Борбордук Азия жана Кавказ элдерин жазалашкан. Ал эми фашисттик кезиттер кыргыздар, өзбектер жана тажиктер жөнүндө азиат, монгол жүзү менен жапайы адамдар деп жазышкан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин фашисттер ар кандай элдердин өкүлдөрүн өз максаттары үчүн колдоно башташкан. Ошентип, алар совет бийлигине каршы күрөшкөн. Мисалы, кыргыздар вермахттын дивизиясы болгон Түркистан легионуна кириши мүмкүн болчу. Ошол эле учурда нацисттер өздөрү чыккынчыларга жана дезертирлерге абдан жек көрүшкөн. Чыгыш легиондордун командири генерал Ральф фон Хайгендердин жазууларынан алар азалык жана тартип сыяктуу нерселердин көпчүлүгү жөнүндө билишпейт. Сарамжалдуулук, тактык жөнүндө түшүнүктөрү жок. Адеп ахлактык сапаттары менен айырмаланышат. Милдет, жоопкерчилик бул алар үчүн жапайы жана примитивдүү түшүнүктөр. Алар урулууга, өч алууга, талап тоноого жакын. Совет эли көптөгөн жоготууларга дуушар болушту. Согуш башталганда 1941 жылы Советтик Кыргызстанда 1,5 миллион адам жашаган. Ар бир 4-чү кыргызстандык фронтко кетти. Алардын дерлик 100 миңи көз жумган. Көптөгөн кыргыз жоокерлердин ысымдары элдин эсинде түбөлүккө калат. Мисалы, 20 жаштагы Кызыл армиянын жоокери Чолпонбай Түлөбердиев денеси менен пулеметту жаап алган. Учкуч Исмаилбек Таранчиев күйүп жаткан учагын душмандардын танктарына багыттаган. Жоокерлер бөтөн жерде жандарын берип жатышса, үйдө фронтко жардам берүү үчүн бардыгын жасашкан. Миңдеген аялдар күйөөлөрүн талаада, ал тургай эч качан болбогон жерде, шахталарда алмаштырышты. Кыргызстан фронтту көмүр, коргошун, мунай жана азык-түлүк менен камсыз кылып турушкан. Украина, Белоруссия жана Россиядан эвакуацияланган заводдор менен фабрикалардын морлору бүткүл республика боюнча түтүн булатып башташкан. Жалпысынан бул жерге 38 ири ишкана алынып келинген. Аларда сымап, металл буюмдары, кездеме, дары-дармектер, бут кийим кант өндүрүлгөн. Согуш жылдарында Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 22%га көбөйгөн. Металл иштетүү тармагында көрсөткүчтөр 3,5 эсе өстү. Машина куруу 10 эсе өскөн. Республика электр энергиясын 1,5 эсе
эле көп иштеп чыгара баштаган. Заводдун жумушчулары кечинде үйгө келишип, жумуштан кийин да эс алышкан эмес. Түнү бою жоокерлерге кой терисинен чапан тигип, мээле жана шарф токушкан. Кыргыз аялдарынын колунан жасалган жылуу кийимдер фронтко вагондор менен жөнөтүлүп турган. Кымбаттуу кызыл аскерлер, менин балдарым жок, бирок мен силерди өзүмдүн кымбаттуу жана сүйүктүү уулдарымдай жакшы көрөм. Каарыган колдорумдун колунан келген ишти силерге жөнөттүм. Кызыл армиянын жоокерлерине Кыргызстандан кол каптар жана шарф ушундай кат менен кош келген. Адамдар фронтко кыргыз жери бере турган нерселердин бардыгын жиберишкен. Мисалы, тоодогу мектеп окуучулары жапайы ит мурун, ысык көлдүн тамырын жана федераны чогултушкан. Бул өсүмдүктөрдөн жаракат алган жоокерлерди дарылоо үчүн дары-дармектерди жана витаминдерди жасашкан. Советтик илимдин жүздөгөн жарыктары Кыргызстандын борборуна эвакуацияланган. Биохимия, генетика, микробиология, палеонтология институттары көчүп келген. Пневмонияны, бруцеллезду, менингитти дарылоо үчүн дары-дармектерди жана дизентерияга каршы вакцинаны Фрунзе шаарында ойлоп табышкан. Гангренаны дарылоонун революциялык ыкмасы Советтик Кыргызстанда жарыяланган. Эгер мурун бул оорудан өлүм 80% жетсе, анда дарынын колдонуусунан кийин ал нөлгө түштү. Оккупацияланган аймактардан келген 300 000 жаран кыргыз жерине баш калкалашкан. Согуштун 1-жылында эле республикада 40 балдар үйү курулган. Жүздөгөн кыргыз аялдары жетимдерди багып алуу үчүн аймактык комитеттерге колдорун сунушкан. Фашисттик иттер биздин меримдүү балдарыбыздын канын совет жеринде төгүштү. Өз энесин жерге көмүлгөнүн көргөн баланы тарбиялап жатам. Мен бул баланы өз уулумдай сүйөм. 1945 жылы 9 майда Бүт Советтер Союзуна фашисттик Германия жеңилгенин легендарлуу диктор Левитандын үнү жарыялаганда, Кыргызстандын тургундары радиолордун жанында ыйлашкан. Бул ондогон элдердин, чоң ата, чоң апаларыбыздын жеңиши. Эстейбиз жана сыймыктанабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүн биз улуу жеңиштин 76 жылдыгын эскерип атабыз. Мен бүгүн абдан сыймыктан атам, себеп дегенде мына ошол жеңишке түзмө-түз таасирин берип, салымын кошкон инсандар, бул жерде Ооруктун ардагерлери отурат маңдайымда. Ооруктун ардагери профессор Каллыгул Жусупов агабыз жана ошондой эле 1-Май районунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Маркел Ибраев агабыз бар. Кош келипсиздер. Эң эле болуу бул жеңиш келе болочокто жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайм. Жеңиш күнүн азыркы учурда эми түрдүү пикирлер жаралып атат. Ардагерлерибиз улам саны азайган сайын мындай тирүү легендалар болбогон соң адамдар акырындап эми эстетүү аябай кыскады. Бат унутула баштайт, мамилелери дагы өзгөрө баштайт дегендей. Негизги бул майрам, бул күн сиздердин пикириңиздерде кандай белгилениши керек? Азыр белгиленип атканы туурабы, же болбосо мындан дагы масштабтуу болуш керек? Балким бир эле күн эмес, балким мындай идеология дагы, тарбия дагы биздин кичинекей балдарыбызга дагы айтылыш керек, берилиш керек. Мен баштап берейин. Келиңиз. Эми мындай да, урмат. Действительно, чындыгында Атабек согуштун 75 жылдыгы былтыр өткөрүлбөдүбү? Ушу майрамды жакшы өткөрсөк, Кыргызстанда жакшы болот эле. Жана пандемиядан бери оору балекет чыкпадыбы? Ошол үчүн баарын отменить салып, даже эч кандай эчтеке болбой калды да. Бирок ошого карабай, мына биздин Первый ветерандары аябай иштеп аракет кылып, мен аябай жакшы китеп чыгардым. 75 улуу жеңишке 75 жыл деген жакшы китеп чыгардым мен, впрочем. Жанкы 76 герой деп атпайбыз, Кыргызстандан чыккан. Ошолордун таржымалын, биограф сүрөттөрүнүн баарын таап, архивтерден издеп жүрүп таап, үйлөрүнүн, бала бакырасынан, небере-чебере сурап жүрүп, сүрөтүн альбомдон таап, архивден таап жүрүп, ошонун сүрөттөрүн баарын китепке салдым, 76 геройдун сүрөтүн. Эки тилде таржымалын жаздырдым. Андан башка жанкы айтып атпайбызбы?
34 жаңағы Боевой Слава дегендin kavalerleri var emes mi? Oşulardın 30'unu taptım ben. Oşuların süretlerini saldığı çıkardık. Andan başka ilgerki soğuşka kaçışkanlardım bizden. Hazır yaşavatkan anan 2 yıl mırın ötüp etken, bu yıl ötüp etken şulardan bağırıp koşup durup şu kitapkada girgizdik. Andan başka blokadnik derken var. 50 gratı blokadnikleri. Oşu'nun biografisi barın tap. Bugün hazır 15 blokadnik var Kırgızistan'da. Şulardan bağırın kitapka girgizdim. Süretlermenin biyografisi. Andan başka Uznikler de var. Uznik bol jirgönler var iken bizde 6 kişi var iken. Oşu'nun da süresini saldık. Andan başka Turnik tığla deyip durup bayağı soğuştuğa dayağı göbeğimge kılışkan. Kalkoz sapkozlar işlegen, zavod fabrikan işlegen gerolar var iken, sosyalizmin batırları var iken. Şahtörler var. Şahtörler tolgan iş kılgan da soğuş oğanda turabı. Gömür kazıp zavod fabrikalardı, kamış beşte etken turabı. Andan başka kalkoz sapkoz degen var iken, ana bu Bişkek'te işlegen gerolar var iken, zavod fabrikada işlegen, oşulardan barın. Andan başka Kırgızstan'a ayağı emgek kılgan, Turnik tıllardan, köp kişilerden biyografisini saldım oşu kitapka. Bu da kim degen? Akmatbek Sütüvay Suymayev. Bu işi yemek asarı, kabinet ministri, председатель bozduruyordu minister turabı. Oşu kişinikini saldık. Mama Keyit'i saldık süretini. Guinness'e yazılmadı. Oşu'nun biyografisini yazdırdık. Oşu'ya oturup, bağırın süretke salıp, ayva jakşılakay çok jakşıla turar degen izdatelstvodan çıkarıp bir egzemplar. Oşu'nun bağırın büt ovuska tarattım ben. Gördünüz mü? Büt ovuslarga anan pandemiya edip gelemegedin, Oş, Жаллабад, Баткенге geniş штаб менен сүйлөшүп, генерал штаб бар эмес. Жаңы Көмүрали Талайбек азыр министр болбоду. Ошонун начальник штаб болчу. Ошону простеп туруп, самолет менен Баткенге Жаллабадка ошко жеткирдим ошо китептерди. Көрүп коюңуз. Ошо китептерди кимге тараттым? Бүт участковайларга китепке кирген, участковайларга бердик. Ар бир райкомдун акимдерине бердик. Мэрлерине, городдордун губернаторларына бердирдим. Bibliotekalarga verdim, rayonlardaki, şehirlerdeki, bildim mi? Müzelerge verdim. O şeyi tarattım. Ondan başka bir toluslar bir yakta. Göl de aldı, çiğ de aldı, narın da aldı. Talasıyla almaya tasayım kişi, gel almayasın. Barına tarattım. Gördünüz mü? Uşulardan onlar gel almayandayım ben Bişkek. Bişkek var emez mi? Beçerdi Bişkek. Oşo'nun stüdyasına barıp durup Oşo kitaplarını görsötüp barına informasiya kıldı, informasiya verdim. Bunda kitap çıktı da. Andan başka da bir jakşı kitap çıkardım ben. Evet. Kniga Pero, Boyevой Slava Perverdi. Birinci rayonun kahramanlık kitabı degen kitap çıkardım. Görüp koyunuz. Kettiği kitap taraf gitti biz obuslar çünkü. Yok belki kitap hazır bizden benim kabinetimde jatat, görüp koyunuz. Rayon boyunca Staliski tarih oldu bu. Evet, bildiniz bu kitap kimine girdi, oşulardı var, cankılar, biyografi, bu geroylar var yazıp durup, anam başka bizden aktivistleri sürekli salıp. Evet. Bizden 5 rayon hakimesi var ve sımtolar var. Oşu'nun presidatları, veteranların presidatları, oşulardı 5 o, benim aktivistim. Ondan başka dağı, cankı, Eme var emes mi? Nedir pozvan degen olmadı o? Ministerstvo energetik pramış degen. Oşunda oşulardın presidateli anan dağı minister, Ayl Sarva Ministri'nin dağı veteranların presidateli var. Hafta daraga, Celez daraga oşulardın bağırın presidateli gidip durup oşo kitapka salıp koydum. Anan bit rayondordun, Permayron'dun, Lel rayon'u bat Tige Perma, tige Oktyabrskiy'den Svertov'un председатель bari. Oşuların süretini salıp durup, ilerlere okuda. Kitapka girgizip koyunca kitapka, Boyevой Slava deyen kitapka gördünüz mü? Bu tarihi da. Elbette, elbette. Kitapta taraf gitti, bu kaldı bizde. Ben hazır işte vatam, ben getkene mühtüm. Kim gelet, kim bolat, bu kitapta görgöndeydi. Ha, balança kişi açkan eken, balança kişi uyuşturuptur de buna.
Ушундай иштерди Албетте. жасап атабыз. Тарыхты бардык муун билиш керек. Айтып отурсаңыз, эми себеби биз Сиздин 9 май кандай өтөт? 9 майды мана жакшы. Эл катары, бүт журтубуз катары майрамдаганга бел байлап турат. Мына бүгүндөн баштап майрам башталды. Бул 9 майды эч качан унутпашыбыз керек. Биздин жаштарыбыз, келечек муундарыбыз такыр эсинен чыгарбаш керек. Ал үчүн 9 май жөнүндөгү китептерде, тарыхтарда кеңири жазылып турганы бар. Дагы кеңейтилиш керек. Дагы унутулуп калган, эске келбей калган геройлорубуз бар, эске келбеген ата-энелерибиз бар. Согуштун учурунда кылган эмгектерди ошолорду таап чыгып, ошолорду чагылдырып, биз келечек жаш муундарга беришибиз керек. Бул милдеттибиз. Эми бул согуш учур ааматы жаман. Ошол согуш учурда мен бала кезим. Балалык оюн, балалык кубаныч, балалык күлкү деген согуш убагында болбой калды. Жалаң эле күндүр түндүр оюбуз согушта жеңсек экен, фашист талкаласак экен, элибизге жеңишчилик, тынчтык келсек экен, армияга кеткен аталарыбыз, агаларыбыз келсе экен деген үмүт менен жашап жүрдүк. Акыры жеңдик, жеңилди. Жеңгенден кийин калыбына келтирүү жылдар болуп калды. Ошол жылдарда татаал жылдар болду. Ошол жылдар ачарчылык болуп калды. Техника жетишпей. Согуш маалында сиз эмне жумуш аткардыңыз? Согуш маалында мен мектепте окуучумун. Мектепте эмне жайкысын чийине тартабыз, арык казабыз, жер саябыз, чөп чапканга барабыз. Машак теребиз кышкысын, маладашка минебиз, шыгылып баягы айылдагы эркек балага жашачу жумуштун баары ошо биздин мойнубузда болуп калды. Кышкысын болсо мындай үрөөн бар, ошол үрөөндү чар деп жазкыга даярдаш үчүн ар бир үйгө бир чакадан буудай берип коет. Ошонун чарын бир жака, топрагын бир жака, ташын бир жака бөлүп туруп, эртең менен алып барып кайра өткөрүп беребиз. Ошондо бир буудайды өзүбүз урдап калбай, алып барып канча кил алса ошончо ташы, топрагы деп ушундай тазалап, кышкысын ушундай жумуштар жасап жүрдүк. Эми айтып отурса көп жумуштун, түйшүктүн баары, эркек чоң кишилер жасап жумуштардын баарын ошо балдардын мойнуна, аялдардын мойнуна, энелердин мойнуна түштү. Ошолордун баардыгында мен аралашып жүрдүм. Кудайга шүгүр, ошого жараша жеңиш келди, жеңиштин кубанычы болду. Жеңиш келгенде аябай сүйүндүк, кубандык, сүйүнүкчүбүз койну кубатпай, ушунчалык жылдап отуруп кийин унутулгансып баратат. Унутпашыбыз керек. Эч качан бул согуштун аалатын, согуштун каарын, согуштун тарыхын биз келечектеги муундарыбызга жеткирип турушубуз керек. Сиздердин пикириңиздерде 15 өлкө Советтер Союзунда курамында 16 өлкөнүн катарында кыргызстандыктардын жеңишке болгон салымы татыктуу бааландыбы? Сөзсүз татыктуу бааланды. Татыктуу бааланды, геройлор чыкты. Эми жыл сайын белгиленип атат. Эми кандай десек, татыктуу бааланганда өкмөт тарабынан белгиленип, момунтип ошол күндү унутпай майрандап атканыбыз эле бул өзү бир чоң белги. Унуткарттырып койсок, анда бааланбагандык болуп калмак. Ошол унутулбай, ушуну майрамдап, ушу эскерип атканыбыз бул чоң жеңиш. Андан башка эмне кылып бааланыш керек? Тарыхта жазылып атат, окуу китептеринде бар. Ошол окуу китептерине кененирээк дагы киргизип туруш керек да. Мына ошондо ошол согуштун мазмунун, маңызын келечек муунубузга жеткиребиз деген ой тилек ошодо. Кошумча кылып коеюн. Чындыгында бул согуш убагында Кыргызстан аябай биздин жоокерлер эмес, жаңкы орукта иштегендердин баары көп эмгек кылды, чын айтканда туурабы? Эмне болсо дагы баары жеңиш үчүн, баары фронтко деп еттен бери
nandan beri, buğdaydan beri barını şu frontga jönөтүп atты да, туурабы? Конечно, ошонун ичинде ошол убакыт иштеп аткан завод, фабрика иштегендердин баары даже кенендей балдар, 7-8 класстын окушу балдары даже ошол заводдордо иштеп, жанакы оружияларды, гранаттарды, октордун баарын жасап, Ленин заводдордун баарын иштешпеди, туурабы? Ошонун баары. Анан айтып отурсак, мына Искак Разахов деген аябай чоң эмек кылган. Согуштан кийин восстановление деп. Ошондон кийинки восстановление. Ошону баалап, канча эмгектер жасап, завод, фабрикаларды ачып, университеттерди ачып, академия наукаларды ачпады, туурабы? Андан мына Ахматбек Сүтүбаевич деп айтып атабыз бизе. Ошол не только согушка катышкан, белинди алууда Ахмет Сүтүбаевич катышкан, батальондун командири болгон. Belin alarda gördünüz mü? Süleyman Dimge aябай чоң. Andan keyin gelip alıp Sovet Birisi dönekasım oldu. Jakşı dedi. Andan keyin Oşo Oğlus'una varmış deyip Lenin ordenini alıp verdi Oşo Oğlus'una. Kanday işler jasadı. Dolubat şaktörler, kanday görevler çıktı şaktörlerden. Kömür gazı oturup büyük zavod, fabrika, ne только Kırgızstan'dık emez. Koşuna Özbeklerge de verdi, Taciklerge de verdi, Kazaklarga da kömürlerdi yönetip durdu. Gördünüz mü? Buna oşuyup şaktörler, buna Kızılkağ'ın, Sülüktü'nün, Taşkomur'dun o şaktörler aябай jakşı deşken. Oşonun barıca men aytkan kitepke girdi. Gerevler çıktı, o Kaynazarova degen oşo soğuş oğan iştegen bilesizler. Kaynazarova, Şopokova, şuların var soğuşunda işleşken. Soğuşlarda işleşip, bu da güyösü de Geroy ayalda. Geroy degen, iki Geroy degen çıkmadı oşo. Şopokova'nın ayalı. Soğuş oğan iştip, kanday baktılarda emetişip, jakşınakay emelerdi, kızılçalardı kazıp, oşentip, emetip duruvardı, işletip. Oşolardan bari Geroy'a çıktı, bari Geroylar şulardan bari Geroy. Kırgızstan'a aябай çam, Kırgızstan'a da orden medallardı verdi aябай. Geroylar çıktı jakşınakay. Emin aytып olsak kulturada, madaniyatта kanday son adamlar çıktı, turabı buna. Atay oğul Mahip degenler çıktı, kanday tetiği çıktı, bu çıktı aytып olsa bari göbele tolgon topay ya. Buna şulardan bari, şu soğuş vağında, soğuştan kiyik tuğda kala bağlangan. Kırgızstan'ın madaniyatı, önerjadi iştegenler, ayçarvar iştegenler var, çoğun birliklerge, kadırlarga geçken. Emi büyükte aytatırgan bolsak, buna mendin Permayır oyundan Jakşınakay köp, Jakşınakay veteranlar, men жаңадан 5 yıl oldu iştegenim hep, председатель olup var oyundun. Men gelgende 75 kişi var bolçu, uçaksızlık vayne. Bugün 12 kişi kaldı karağız. Kança kişileri ötüp ketip atar. Jakşı adamlar, emgegi singen, жаңы men aytkan ordenleri var, medallar var, son kişilerin var ötüp ketip atar. Otoşolar menen biz işleşip жүрдük. Bir toptorun namına былтыр parat, военный parat, Победа, paratga varam dep bir Bala Morsup degen bir Pötür Ivaniç degen kişi var ele, şunday sonun kişiler. O Boyevой Slava degen ordeni var ele. Oşonu ministerstva varandan privasit berip barasın degen de. Anan parat bolmay kalmadı. Oşondan жүрüp oturup 3 aydan 4 aydan kaza bolup kaldı o iş. Переживать etip жүрüyoruz. Şunday, şunca soğuş kaçışmış oradan. Soğuştun paratına, жеңиштин paratına katışam diye uşittim şeyin düşseden bolmay kalsa. Jaman bolat eken de. Oşo kişini пришлось akırı yoluna uzattık biz çinini aytkanda. Yok olsun. Jaman bolduk da. Tak что şunday adamları köp bolup ötüp atat. Hazır 12 kişimiz kaldı. Oşonun köpçülüğü gözleri görmeye kaldı, butları basalmaya kaldı, kulakları ukmaya kaldı. Gördün, şurada adamlar bolup kaldı aslında. Bargan sayın azayıp paratat, oğurganlar köp bolup paratat da. Oşular menen biz jakşılap iştep, oşulardın emesinden soğuluğun qarap, şuda hiç kanday problem bolbosun, barımızды meripte alıp gelemiz, alıp barıp katıştırabız, görsetöbüz, aytabız, kadırlayıp, silap, şunu iştep atabız, şunu aytkanda. Şunu bari bizge, şunda biz şunu jasaşımız gerek. Sebebi alar bizdin turmuşta ömürün koyup, gözü ranim bolsa da, butu baspay, gözü emetmese ranim bol, soğuştu olsa aябай gördü da, ölgöndü gördü, öldürüyordu.
ошолорду башынан өткөрбөдү. Ошол үчүн биз аябай жакшы мамиле кылып, жакшы аракет кылып атабыз. Чын айтканда. Ошол үчүн биз буларга милдеттүүбүз. Ошону жасаганга, ошол көңүл бурганга биз аябай милдеттүү. Бүгүн эле катышып келдик мына. Бизде бир эми бар. Братский могила деген бар. Туугандык, достук могила кандай деп айтат? Боордоштук. Боордош. Ошондой могила бүгүн эки посолубуз катышты. Россия менен Беларустан посолу катышты, мэр катышты, первый аким катышып, көп военлер катышып, ошол жерден берип өткөрүп келди. Мен ошол жерде сүйлөдүм. Тиги эки посол сүйлөдү, андан мен сүйлөдүм. Ошолордун баарын айттык, назарат эттик участок военлерди. Ошол жерде айтты, мен генералдар да жатат бул могилада, полковниктер жатат, сержанттар да жатат, рядовой солдаттар да жатат. Бұл национальный, священный кладбище деп ошентип мен ошо посолдорго айттым мен. Сен доложить еттим да. Ушундай сөздөрдү жүргүзүп эле келдик бүгүн деле. Эртең менен саат 11-де болду мероприятие. Ушундай иштерди жылга өткөрөбүз. Мына эртең айтып атат, Жолпобай Тилебердиевке возложение кылабыз деп атат саат 9-да. Ал жагда ветеранды алып барышым керек, өзүм да катышым керек. Ушундай күнүгө мероприятие жакшы болуп атат. Мен Жолпобай Тилебердиевке эстелик койгон курганбыз укуңуз, Аткинсе катышты, Тиграсан посолу да, Удовиченко деген киши. Ошо катышкан. Эртең ошол эмеге барып, возложение кылабыз деп атат. Ошого мени звонить этип катыша тура болду. Чоң рахмат, бизге берилген убактыбыз соңуна келип калыптыр, тилекке каршы. Атайын убакыт бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Майрам кут болсун. Бизде болсо оруктун ардагерлери профессор Калыгул Жусупов агабыз жана ошондой эле 1-май районунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Маркел Ибраев агабыз болду. Кыскача сюжеттен кийин биз албетте эфирибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз, сүйүктүү көрөрмандар. Биз бүгүн жеңиш күнүнүн 76 жылдыгын белгилеп атабыз. Бүгүн программабыздын эфирибиздин аркылуу ал эми бүгүн бизде мейманда ардагерлер жана ошондой эле азыр болсо ардагердин небереси бизде мейманда Нурлан Беруев, улуу ата мекендик согуш ардагеринин небереси. Нурлан мырза, айтсаңыз 9-май бул сиз үчүн кандай күн? Бул сиз кандай кабыл аласыз? Эми жылдан жылга биздин улуу ата мекен согушуна катышуучулардын саны азайып баратат. Мурун болсо ата-энебизди ээрчип, желек көтөрүп алып, шарик көтөрүп алып, парадка басып, андан кийин аскерде парадта басып, эми азыр болсо ошо майрамда өтүп кеткен ошо согушта өзүнүн салымын кошкон ата журт, ата бабаларга, тылда кызмат кылган апалар, чоң апаларды эстеп, ошо жаш муундарга айтып берип, балдарыбызга айтып берип, анан колдон келишинче өтүп кеткен адамдарга Куран окуп, ошо эстеп коюш биздин милдет. Анан ошо мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ушундай маанилүү бул эми өзгөчө биздин жеке Кыргызстан эмес, КМШ мамлекеттеринде маанилүү күн деп ойлойм. Анткени бул күн болбогон күнү 45-жылы биздин жашообуз кандай болот эле, аны Кудай аны өзү билет да. Эми азыр убакыттын өтүшү менен ар кандай сын пикир айткандар дагы көп эмес. Андан кийин бул майрамды белгилебеш керек. Бул Советтер Союзу агрессор өлкөнүн катарында болгон, негизи эле согушту даңазалаган, аскерлерди даңазалаган бир күн. Ошондуктан бул күн эскерүү, аза күтүү күнү болуш керек эле деген пикирди карманган инсандар бар. Сиз алардын ол пикири менен кандай кошуласызбы, бөлүшөсүзбү же болбосо кабыл албайсызбы? Эми мындай айтканда тарыхты өзгөртүш кереги жок го дейм. Тарых өзү боюнча калат. Аны өзгөртөм деген адам канчалык өзгөртсө деле өзгөрүлбөйт болуш керек. Бул мен үчүн бул майрам күн. Фашисттик Германияны жеңип, Советтер Союзу ошо кезде биз Советтер Союзунун ичинде 15 республика менен ошо жеңишке жеткен майрам күнү деп эсептейм.
Сиз ошондо ардыгердин кимдин небересисиз? Кандай каармандык кылды эле? Менин таятам. Таятаңыз. Менин таятам ошо ата мекен согуштун катышуучусу болгон. 1924 жылы төрөлгөн. 18 жашка толгондо 42 жылы сентябрь айында мобилизация болуп, ошо согушка кеткен. Анан согушта эми ар кайсы подразделенияда да кызмат кылган экен, эми согушкан экен. Анан ошо үчүн автобиография тизмеси боюнча 45 жылы 18-ci отдельный противотанковый огнеметный батальон, 5-ci ударная армия, 3-ci Белорусский фронтта служба өтүптүр. Ошо 3-ci Белорусский фронт Кенигсбергское направление деп коет. Ошо Кенигсбергдин биздин Совет Союзунун чек арасына анан ошо кошуна мамлекеттерди фашисттерден бошотуу аракетинде ошо Кенигсбергдин освобождениясында снаряд жалып, чоң жаракат алган. Ошондо эми бул окуя мындай айтканда мен үчүн өзгөчө да. Анткени анан кечирээк айтып берейин, эми ошо таятам жөнүндө айтып берейин. Ошо 3 март 45 жылы чоң снаряд жарылгандан жаракат алып, анан ошо медсанбатка чейин эми канча жаш экени белгисиз, бир жаш кыз, аты Галина экен, плащ-палаткага сүйрөп алып келген экен, бир 2-3 километр. Медсанбат тылда болот да. Анан биринчи жардам бергенден кийин тылга, а кезде Горький шаары, азыр Нижний Новгородко кийинки операцияга кылып, анан мен таятам ошо 45 жылы жайында гана үйгө кайтып келиптир. Анан кайра өзү негизи өзү Ойбулак айылынан болот, Сүкөлдө. Ошо өзүнүн колхозуна кайра кайтып келип, согуштан мурун ветеринарный фельдшер болуп иштеген экен, ошо өзүнүн жумушун кайра уланткан. Анан 1948 жылы менин апам төрөлөт. Ошондо таятамдын биринчи кызы. Анан ошо өмүрүн сактап, ошо ата мекен согушунда өмүрүн сактап калган медсестра кыздын атынан апамдын аты Галина деп койгон экен. Бул негизи эманы деген мен өзүм тайынем айтып берген, анткени таятам мен 1 жашымда каза болуп калган экен, 47 жашында. Мен аны көрбөй калдым, көрсөм дагы элесимде жок. Анан ошо тайынем айтып берген, ушундай околгон, апаңдын аты ошо медсестра Галинанын атынан коюлган деп. Анан 49-жылы мен апам төрөлгөндөн кийин ошо таятамды кайра службага чакырып, анан ошо 71-жылы каза болду автокатастрофада. Ошо 71-жылы өлгөнчө погон кийип, служба кылып, ошо подполковник званиясын алам деп врученияга мурунку Пржевальский шаар, азыр Караколго баратканда ошо Оргочор деген айыл бар, көлдүн түштүк жагында, ошодон каза болгон. Ошондо дагы ата мекен согушундагы жанында жарылган снаряд канча жылдан кийин өзүнүн максатына жетти деп өзүм ошондой ойлойм да. Анткени деген эгерде билсеңер, Кызыл Суу айылы бар, Покровка. Ошол жерге эртең менен баратып, анан таң атпай чыгып, ошол жерден менен тоң жагы менен баратып, анан ошол жактан завтрака түнү таңкы тамакка токтоп, ал тамак ичкенден кийин ошо согушта жаракат алган 7 сантиметр баш сөөгү жок болчу таятамдычы. Анан жүрүп аткан тынтоонный гаш саттебиттин шамал үйлөгөндө ошо башын коргоп, анан артындагы капталдагы лавкадагы жаш сотрудник айтат: "Ай балам, менин аягыман үйлөп атат, орун алмашып отурбайлыкпы" деп. Анан тиге сен дагы ушундай мендей начальник болду, өзүнө ордун берет дагы, артка отурат. Отуруп машты жылары менен эле 2-3 мүнөттөн кийин ошо таятам отурган жерге встречный маңдайда келаткан унаа урулуп, анан каза болот да. Анан мен ойлойм, ошо эгерде ошо согуш убактысында
Тайтам өтүп кетсе деле биз жок болмокпуз да. Ошо Кудай өзү буйрук берген экен да, согуштан аман эсен келип, үйлөнүп, бала чакалуу болуп, анан кетти да ошондо. Анан согуштун ошо снаряддын кесепети менен эле ошону коргоюм деп орун алмашты. Бирок ошо жаш сотрудниктин өмүрүн сактап калды да, бул жерде дагычы. Өзү билбей да. Әлбетте бұл мындай жазмыш тағдыр жөнүндө дагы кеп болуп кетти окшойт. Әлбетте бардыгын маңдайына жазганын көрөбүз дейбиз. Бирок ошол эле маалда азыр тилекке каршы согушка даяр туруу азыркы учурда деле фашизм актуалдуу экени көрүнүп турат. Акыркы чек арада болгон окуялар, когалаң, кичинекей балдарды курмандыкка чалган агрессия кошуна өлкөнүн. Бул да болсо абдан өкүнүчтүү. Демек биз дагы согушка аргачан дайым даяр болушубуз керек. Биздин аскери жагыбызды сыноого салдыбыш керек. Сиздин оюңуз боюнча негизи канесе мамлекет аскердик жагына канчалык көңүл буруш керек? Бул жооп бергенге аракет кылайын. Бул мага эң кызыктуу суроо, анткени мен ушул суроо боюнча өзүмдүн ойлорум бар болчу, эч кимге айта элек. Анткени мен өзүм кесибим боюнча, биринчи кесибим боюнча мен военный училищени бүткөм. Анан погон чечип алганга мына быйыл 20 жыл болот. 20 жылдан бери мен гражданскиймин. Негизи мен азыр айта албайм, жаңылып калышы мүмкүн. Суворовдун аты болуш керек, сөзү болуш керек. Орусча айтканда, кто хочет мира, тот готовится к войне дейт. Ошо айтканда ким тынччылыкты кааласа, согушка даярдын дейт. Бул эмне себеп? Биз баарыбыз тынччылыкты каалайбыз. Эл журтубуз аманчылыкта, кенен кесир жашоону баарыбыз каалайбыз. Бирок биздин аскерге көңүл буруш керек. Көңүл бурганда бул башкача да. Мисалы, бронетехника, куралдарды алып келип эле, чек араны күчөтүп эле, аны менен проблема чечилбейт. Бул деген жаш балдарды, өтө жигиттерди патриоттук воспитанияны школдон башташ керек да. Именно илгери Совет Союзунун убагында военрук деген киши болчу эле да. Ал военрук, военкомат менен тез мындай жакын окат кылчу, окат деген кызмат кылчу. Анан патриотический кружоктор болчу школдо. Ошондо биз деген 10-классты бүткөн кездеги жаш балдарды биз мекенди коргоо, патриоттук, аскерге даярдоо, бизде ДАСАВтар, ошонун баарын уже аскерге 18 жашка даярдап койчубуз да. Азыр мисалы 18 жашка балдарды аскерге алып кеткенде, бул даярдыгы жок. Мекен кандай коргойт, аскер эмне экен, служба эмне экенин билбей баратышат. Ошон үчүн мен азыр ойлойм, жана айтып кеткендей, курал күч танка эмес, а именно личный состав, адамдарга көңүл буруп, ошолорду тарбияласак, ошолор 5 жылдан кийин военный училище болобу же чет мамлекеттен бизден болобу бүтүп, ошолор жаш офицерлер болуп, биздин коргоо министерствосуна деле эмес, МВД, башка силовой структураларга келет дейм да. Ошондо биз аларды деген туура тарбиялап, ошолорго ишенип, анан тынч уктасак болот да. Анда ошо сиздердин ошо баатыр бүт өмүрүн арнаган, аскерге арнаган таятаңыздын анча-мынча сүрөттөрү дагы камдап коюптур. Биздин режиссер мүмкүн болсо ар бирөөсүнө мындай өз пикирлериңиздерди, комментарийиңиздерди берип өтсөңүздөр. Биз азыр эфирге тартуулайлы, уруксат болсо. Мен уруксат берсем, ошо алдына ошо жана сиз айтып атпайсызбы, сүрөттөр деп, жана видеосу чыккан. Бул сиздин таятаңыз. Бул менин таятам ошо фронттон жиберген сүрөт экен. Мындан башка сүрөт жок экен. Бир эле ошо сүрөт бар экен. Эми мага белгисиз бул кайсы жерден түшкөнүн, бирок фронттон келгени тайынем айткан да.
Бул Таятамдын сүрөтү 49-чу же 50-чы жылы түшкөн сүрөт экен. Бул деген кайра келип колхоздо иштегенден кийин Таятамды действительный службага кайра призывать эткенде, ошондо Ригадан түшкөн сүрөт экен. Ошо карабайсызбы, эмба өтүк, пальто, стиль. Голливуд жылдызында экен. Бул болсо погонуна караганда старший лейтенант экен, ошо автобиографиясы боюнча Сокулукта иштеген. Ошо жерде начальник отделения болуп. Ошо жерде түшкөн болуш керек, анткени погонуна караганда старший лейтенант, анткени Чокулуктан Көл тарапка уже майор болуп кайтып келген да. Мына бул мен айтып кеткендей 71-жылы 29 апрелде каза болду. Ошонго бир 3-4 ай мурун түшкөн сүрөт экен. Ошондо 71-жыл. Бул болсо мен раматлык тайынем. Тайынем деп, апа деп, чоң биз кичинекей кезде чоң мама, чоң папа деп көрүп калганбыз. Бала кезде бирдеме болсак дагы чоң папа дечүбүз. Чоң папа деп ант берчүбүз. Анан калп айтканга жатчу эмес. Бул сүрөттө болсо мен өзүмдүн апам, жанакы мен айтып кеткендей Галина деген апам, жана ошо медсестра кыздын атына коюлган. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолукта. Бул болсо ошо биздин өзүнүн Ойбулак айылыбызда коюлган Таятама эстелик көрүстөнүн үстүндө. Ушул жылы барып мен өзүм үй бүлөм менен барып курмандык чалып Кур'ан окутуп келдик. Каза болгондон туура 50 жыл болуптур. Ошо анан жана бул сүрөттөргө дагы кошумча бир анан жибердим элем видео. 1987-жылы аскер окуусунда окуп жүрүп, анан менин курсташым кийин дос болуп калдык. Андрей Деркач деген орус бала бар эле. Аны менен кийин дагы достошуп, бири-бирибизге конокко барып, ал Москвада иштеп жүргөндө мен Москвага барып, ал Кыргызстанга келип, аябай дос болуп, катышыбыз жакшы болуп жүрдү. Анан ошого мен 87-жылы өзүмдүн Таятамдын тарыхын айтып бергем. Ушундай болду эле, менин апамдын аты ушундай коюлду эле. Анан медсестра Галина ошо өзүнүн кичинекей болсо дагы ошо плащ-палаткага салып алып, медсанбат кылып өмүрүн сактап калды эле деп. Анан 87-жылдан бери ким бар, ким жок баарын унутуп калгам. Анан 2016-жылы 5 жыл болду. Азыр соцсеть барго уже байланыш жеңил, ошондо эсим жок, WhatsApp же чалдыбы, телефон чалып анан мага айтты Андрей. Нурлан, мен Кыргызстанга барам деди да. Ай келсең тоз балам, рейсин качан, аэропорттон кандай десем. Нурлан, кечирип кой, мен бир күнгө эле келем деди да. Кандайча бир күнгө келесиң? Кел, көлгө баралы, тоону көргөзөм, жаратылыш биздики укмуш сону десем. Бирок Кыргызстанды ал билет, анткени деген биз деген военный окуп жүргөндө биздики специализация горная деп койгондо, анан аскер адамдар билет, балыкчыда центр подготовки горных специалистов бар, ошол жерден биз жыл сайын келип машыкчубуз. Анан Кыргызстандын Сүкөлдү көрүп жүргөн балдар болчу. Анан айттым да, келбейсиң десем, келем, бирок бир күнгө келем деди. Анан келди, аэропорттон тосуп алдым. Анан апаң, мамаң каякта дейт, кезде атам да тирүү болчу. Анан айылда дедим, айылда десем, биз барып подарка берип келелик деди да, белек берип келелик деди. Анан айттым, белекти бир күнгө келсең, көлгө чейин барып, кайра келгенче убакыт болот. Бияктан берип жүреликсек, ал дагы мындай. Принципиалдуу эмес, принципиалдуу мындай. Айткан бир табышмактуу болду мындай. Айтпай койдум, мен өзүм таң калдым. Бу эмне подарка деп. Анан оймо да келбептир. Ал болсо ошо 20 жыл өткөндөн кийин, ошо 87 жыл айткан сөзүмдү мээсине тутуп, жүрөгүнө сактап жүрүп, анан деген ыр жазыптыр да. Ырдын аты Галина экен, азыр интернет сайтта стихи.ру деген сайтта Галина Андрей Деркач десе, ар бир адам таба алат. Анан биз айылга бардык, Ойбулакка барып, анан ага чейин атам раматлык козу союп, тамак жасап коюптур. Мен жордон бара туруп чалдым. Жарым саатка келебиз, кармабагыз деп. Анан кирип эле отуруп эле тамак ичкенден кийин туруп ошо ырды айтып берди. Ырды айтып бергенден кийин апам да ыйлады,
атам да кичине көз жашырды. Мен өзүм бир кыздай болуп калдым. Анан чындык айтканда ыраазы болдум досума. Анан ошентип анан кетти Россияга, Россияга эмес, Москвага эмес эмеге. Черноморский флотто иштейт азыр. Служба кылат. Действующий офицер. Анан кетти, узатып ийдим. Анан 18-жылы Өлбөс полк деген жүрүш бар эмес, анан сайты бар интернет. Ал жерге ошо ырды чыгарып койдум Таятам жөнүндө. Анан быйыл 2001-жылы мартта биздин кыргыз композитор, жакшы композиторубуз бар, Игорь Черников деген певец, композитор. Эл билсе керек, Бессмертный полк, Бишкегим деген ырларды жазып атабы. Ошол маган адам чалып, Нурлансып дейт, ова Нурланмын десем. Ушундай ырды таптым, автор менен байланыштым, уруксат берди. Анан силер уруксат бересиңер дейт. Мен кантип уруксат бербейм, мен акым жок. Таятам жөнүндө ыр, бирок автор берсе мен каяка барам дедим. Анан ошого обон салды. Обон жазып, анан мына бир жума болуп калды. Жарыкка чыкты. Соцсеттерде бүт чыкса деп ойлоп атат, ал деле өзү айткан, өзүнүн пикирин. Бирок азыр ошо Facebook, Instagramда ошо видеоклип досумдун ыры Обону Игорь Черников жүрүп атат. Азыр бир аздан кийин бизде тартуулайт болушубуз керек. Рахмат. Жана жогоруда сиз айтып калдыңыз идеология деп. Негизи эле жанагы фашисттик Германияга каршы туруштук берген көбүрөөк бул идеология болуш керек. Себеп дегенде аскердик жактан, техникалык жактан артыкчылык болсо дагы мекенге болгон сүйүү, элдин биримдиги албетте жеңишке алып келди. Учурда Кыргызстанга улуттук идеологияны кантип мындай сиңирип, кантип киргизиш керек. Себеп дегенде бизде калк абдан мындай бөлүнгөн, баары бир мындай жамандыктар деле биригип калбасак, көбүнесе биз түрдүү йырлыктарды бирибизге коюп алып бөлдө берет экенбиз да. Чындап сиз айткандай мындай аскерий даярдык жок, мекенге болгон сүйүүгө деп пайда болуп кетет дагы көбүнесе. Биз азыркы мындай көр турмуш менен, көр тирлик менен алекпиз көбүнесе. Эми көбүнчө сиз ошол советтикторду дагы башка кыздардан өткөрүп калдыңыздар да. Анан кийин Таятаңыз дагы ошондой аскер адамы болду. Бул аскердик мекенге болгон сүйүү көбүрөөк болуш үчүн айрыкча мындай жогорку бийликте чечим чыгаруучу органдарда мекенге болгон сүйүү бир аз өйдөрөөк болуш үчүн кандай чечимдер жасашыбыз керек, кандай иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек? Эми бул кичине билбейм, менин оюм боюнча кичине мындай политическийрээк вопрос. Бирок мага өзүм билишимче, өзүм пикиримде сиздин сурооңузда жок деп айтып берейин. Бирок кыргызда макал бар эмеспи? Жаман чапан жаанда керек, жаман тууган өлгөндө керек деп. Ошо айткандай канчалык жаман болсо дагы биздин аскер ушундай кыйынчылыкта керек. Анан жана айтпайсызбы, биздин аскердин деңгээли азыр ылдый деп. Мен айта албайм, мүмкүн Советтер Союзу чачыраган кезде кичине биз жоготуп ийгенбиз. Бирок азыр Кудайга шүгүр, мен досторумдун арасында өзүм балдарым, жаш балдарды көрүп жүрөм. Аябай мекенчил балдар, азыркы өтө-мөтө 20 жаштан 30 жашка чейин жаш балдарга мен аябай ыраазымын. Анткени деген шаарда, автобус, троллейбустарда жүргөндө мен өзүм карашым боюнча мен ойлойм, бул аябай мекенчил, жакшы тарбияланган балдар баарычы. Мүмкүн ошолорду деген баарын топтоп бош убакта, мисалы аскерден кийин, аскерге чейин, же болбосо мисалы университеттен чыгып, же школдон чыгып бош убагында бир илгери партия убагында же комсомол болуп, же бир кружок болуп, бир же болбосо мисалы дворовой клуб деп бир топтогон мүмкүн күч жок да, ошол өзүн жоготуп, анан өзүнүн ойлогон оюн, мисалы кылган жумушун, же мисалы бирөө мыкты футбол ойнойт, бирөө болсо мисалы мыкты секирет, бирөө болсо штанга көтөрөт, же болсо бирөө кичинекей самолеттер, ошонун баарын биз мисалы билбейбиз. Анан ошо кичинекей жаш бала менен сүйлөшүп, анан пикир алмаштырганда анан билебиз, бул жакшы болот турбайбы деп.
А биз каяктан билебиз? Бирөө телефонго тартып интернетке чыгарып койсо, жанагы мода болуп TikToктор, бул сонун турбайбы, бул сонун сүйлөйт деп коебуз. Кошуна ушундай жакшы адам экен кээде билбей деле жашай беребиз да. Анан азыр аскер боюнча сурап калдыңыз, эми мына айтканда, азыр аскердеги служба кылган балдар, мен ойлойм бул патриот балдар депчи. Бул патриот балдар анткени деген эми азыркы биздин министерство оборонодагы формасы өңү өчкөн, мисалы, илгерки бир коңшу мамлекеттин складынан алып келип кийгизип койсо эле биздин оюбузга кирип атат, байкуштар депчи. Чындыгы айтканда, мүмкүн ошо өңү өчкөн форманын ичинде жарык, татнакай жүрөк менен жүргөн жигиттер бар да. Бирок анын баарын деген сиз айткандай өдө жакта турган начальниктер, командирлер туура тарбиялап, кыйынчылык болгондо таштап салбай, бирөөгө башка душманга кор кылбай, аягына чейин туруш керек. Аягынан чейин турган личный состав билген ар бир жоокер, эгерде билсе артында командири турган болсо, ошол жерден эч жака кетпейт. Эгерде артында командири жок болсо, канчалык мыкты эр жүрөк болбосун, фундаменти жок үйдөй болуп урап кетет. Чоң рахмат, бизге берилген убактыбыз соңуна келип калыптыр. Анда урматтуу биздин көрөрмандарыбызга сиздин таятаңызга арналган ырды тартуулагыбыз келип турат. Анда чоң рахмат. Дал ошол видеого барабыз. Улуу атамекендик согуштун катышуучусу Кашымбек Өмүралиевке арналат. Ыр жашоодон алынган. Отчаянно сражался Сталинград. Земля, казалось, в грохоте тонула. Израненный осколками солдат из горного киргизского аула пришел в себя и небо увидал, а воздух пули резали, как бритва. Но стойко побеждала смертный шквал. Аллаху тихим шепотом молитва. Живой, живой, пусть даже и без сил. Не помнил он, как выстоял в той схватке, но чуял, кто-то волоком тащил его из-под огня на плащ палатке. От смерти был уже на волосок. Спасибо, брат, скажи свое мне имя. В ответ услышал тонкий голосок. Не брат я, медсестра, зовут Галина. Пытался оглянуться, но никак. Уж где-то вдалеке жужжали мины. Окутывал сознание снова мрак. И чтобы не забыть, твердил Галина, девчонка в этот миг едва дыша спасала жизнь солдатам, как умела. Не пряталась наивная душа от хищного фашистского прицела.
Погибла в Сталинграде медсестра. Аскер домой вернулся по ранению. От счастья долго плакала жена. И дочку принесла ко дню рождения. Назвать ее иначе он не мог. Была тому серьезная причина. Живет теперь киргизский педагог с особым русским именем Галина. Живет в сердцах киргизский педагог с особым русским именем Галина. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибиз 9 майга арналган. Биз бүгүн жеңиштин 76 жылдыгын эфир аркылуу белгилеп атабыз. Жана бул күн өтө маанилүү болгон инсандар албетте арабызда абдан көп. Арасында бүгүнкү биздин меймандарыбыз дагы бар. Аларды тааныштырып өтөлү. Кыргызстандагы биздин жеңиш изилдөө кыймылынын координатору Светлана Лаптева, жана ошондой эле Аба Токонбаев атындагы номер 24 мектеп гимназиясынын тарых сабагынын мугалими Кайрыл Күйкеева, жана ошол мектептин директорунун орунбасары Гуля Каниметова, жана ошол мектептин алдындагы түзүлгөн илимий изилдөө долбоорунун мүчөлөрү окуучулар Алина Мавлянова жана Султан Султанов. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз сиздерди көрүп атканыбызга. Эң эле алгач сөздү Светлана Лаптевага узатсак. Светлана, расскажите, пожалуйста, про ваше движение, чем вы занимаетесь коротко, и почему решили вот с такой большой командой работать, и над чем вы работаете сейчас? Добрый вечер всем, с наступающим праздником Победы всех. Спасибо. Почему мы здесь? Почему мы в 24-й школе начинаем работать? Поисковое движение создано в 2009 году. На базе села Ленинского создали сначала маленькую группу. Для чего? Для того, чтобы выявлять те фамилии сельчан, да, которые не вписаны на памятники, да, те фамилии, которые не увековечены, да, и то есть они для истории они потеряны. То есть человек ушел на фронт, а ничего от него не осталось. Ни записи на памятнике на сельском, ни в памяти как бы сельчан, да, получается, ни в каких документах его нет. Поэтому нужно было создать такую группу для того, чтобы искать вот эту информацию, собирать ее, аккумулировать вот, и помогать семьям, прежде всего погибших и пропавших без вести. Почему? Потому что вот мое осознанное понимание того, что когда государство берет в армию солдат, да, призывает в армию солдат, оно отвечает за то, что с ними дальше происходит. И оно обязано, просто это социальная такая обязанность, рассказать, объяснить семье, что же с этим солдатом произошло. Если он погиб, показать, где это место захоронения на карте, да, привести его туда, оказать содействие. Вот. Если он пропал без вести, оказать содействие в поиске. Вот. За все эти годы было много сделано. Мы занимались поиском информации по героям, которые совершили подвиг самопожертвования, закрыли собой амбразуру, да, совершили таран и так далее. То есть мы собираем такие группы, которые работают непосредственно по таким вот темам. Не в общем, да, а обязательно должны быть такие ключевые, наверное, точки, да, которые должны в результате показать определенный, да, результат. Не просто что вот поговорили про историю и забыли, да, победа, здорово, вот мы там потеряли столько, здорово. Не так. Все должно быть очень конкретно. Поэтому обо всем не буду говорить. Почему 24-я школа? В октябре 1941 года по приказу Сталина было организовано 50 отдельных стрелковых бригад. Это были такие специальные бригады для того, чтобы удержать врага в районе Ленинграда
и Москвы. Да? Из кого они формировались? Из курсантов военных училищ, которые на тот момент уже были призваны и проходили обучение, из комсомольцев, самых преданных, да? Вот, из коммунистов, из тех людей, которые уже были обстреляны, получили ранения, находились, например, в Бишкеке. Да? Поэтому вот 40-я отдельная стрелковая бригада, курсантская, да, в скобочках мы пишем, она была сформирована во Фрунзе в 1941 году, а штаб ее находился в 24-й школе. Вот, поэтому, а плюс мы, поскольку занимаемся еще историей 9-й роты, 316-й стрелковой дивизии, которая действительно погибла героически в Волоколамском тоже районе, об этом никто не знает, не говорит, мы пытаемся поставить памятник. И когда мы находились в Волоколамске, к нам подошли, зная о том, что мы отсюда, из Бишкека, обратились поисковики, там тоже очень сильная команда поисковиков, Дина Каримова, вот, и она попросила оказать содействие. Естественно, я пришла в 24-ю школу. Я думаю, остальное уже расскажут ребята. Бул демилгени эмнеге колдоп калдыңыздар, кандай жетишкендиктерге азыр жетип отурасыздар, канча убакыттан бери иш алып баратасыздар? Негизи бул долбоордун жетекчиси Кайрыл Сагынбековна айтып берет. Мен жалпы эле биздин мектепте ушул тууралуу балдардын адептүүлүк, руханий, моралдык жактан тарбиялысы кандай болот, ошонун жөнүндө айтып бергим келет да. Ушул иш-чаралардын баары ушул балдардын тартип, тарбия, таалимине аябагандай түздөн түз маани берет эмеспи? Негизи балдардын негизи адептүүлүк, моралдык, маданий тарбиялоо бул өтө татаал процесс. Андан кийин балдарга адам коому жөнүндө, андагы мамилелер жөнүндө, тууган тушкандардын арасында мамилелер жөнүндө балдар адегенде ата-энелерден, үй-бүлөдөн алат эмеспи? Ал эми мектепке келгенде биздин мектепте дагы ушул таалим, руханий жактан таалим сабак алыш үчүн биздин мектепте өтө жогорку деңгээлде ыңгайлуу шарттар түзүлгөн десем жаңылышпайм. Биздин мектепте балдардын калыптануусуна аябагандай чоң үздүктүксүз иш-чаралар өтүп турат. Биздин бул иш-чараларга мектептин жамааты жана окуучулары катышпастан меймандарды чакырып турабыз. Ар кайсы уюмдардын өкүлдөрүн чакырып турабыз. Ошону менен биз балдарга адеп сабагын, билим тарбиясына аябагандай үзгүлтүксүз салым кошобуз деп ойлойбуз да. Ошол иш-чаралардын арасында бизде ар жума сайын тарбиялык сааттар өтүп турат. Эгер даталуу күндөр болсо, анда тематикалык тарбиялык сааттар өтүп турат. Эгер дата андан сырткары улуттук каада салттарды унутпаш үчүн ушул тууралуу дагы иш-чаралар өтүп турат. Андан сырткары бизде дагы улуу ата мекендик согушка аябагандай чоң көңүл бурабыз. Ветерандар менен дагы көптөн көп бизде жолугушуулар болуп турат. Ушул сыяктуу иш-чаралар биздин мектепте көп. Анан бул бир күндүк эле иш-чара эмес, жыл ичинде дагы биз көптөгөн ушул ата мекендик согушка арналган иш-чара өткөрөбүз. Алардын эң аябагандай көңүлгө алгандыгы бул илимий изилдөө долбоор. Ага биздин тарых мектептин тарых мугалими Кукеева Кайрыл Сагынбековна жетектейт, жана салымы, эмгеги аябай зор десем болот. Андан тышкары ошол окуучулардан да турган ошол илимий изилдөө проектиси. Ал жөнүндө өздөрү Кайрыл Сагынбековна өзү айтып берет го кененирээк деп ойлойм. Рахмат. Ооба, сизге сөз берели анда. Чоң рахмат. Тиги тарыхый маалыматтарды айтып берейин дегем сизге. 40-чы ачкычтар дивизия боюнча айтып берейин дегем. Негизи 40-чы ачкычтар дивизиясы биздин мектептин базасында түзүлгөн.
Бул жолду бул 231 ката кургандык аткычтар дивизиясындан Алматылык аткыч пулемет училищесинан Гомелден эвакуированный иштер менен курсанттар, Белоруссиядан келишкен да бизгечи. Анан Казакстандын уже 32 аткычтар дивизиясынан турган. Негизи биринчиден айтып көрейин, бригада башчысы Самойленко Василий Филиппович болчу. Москва согушунда, кичине айтып берейин, Москва согушунда 40-чы бригада 16-чы армияга кирип, декабрдын 1041 жылы 20-чы калктуу конушту бошотушкан. 20-чы армиянын курамына кирип Посадинки Лудина гора деген тоону бошотушкан. Дагы айтып берсем болот, негизи 14 январда биздин мектептин ичинде митинг реквием болуп өтүлгөн. Волоколамск менен меморандум түзгөнбүз. Негизи меморандум бизде побратимство деп коет, соглашение биз түзгөнбүз да, сотрудничество, кызматышка. 20-чы негизи онлайн жолугушунда бизде биз негизи онлайн жолугушу өткөрдүк. Онлайн жолугушунда 14 январда Zoom конференция болгон бизде. Ошол болгон учурунда биз менен Россия мамлекеттик думасынын өкүлдөрү менен таанышып, алар да катышкан биз менен. Жана башка катышуучулар да болгон, жогорку деңгээлде болгонда негизичи. Владимир Сергеевич Шивцев болгон, ал деген ошо Россия мамлекеттик думасынын өкүлү болуп саналат. Шорников Сергей Александрович Волоколамск шаарындагы төрагасы болот. Ошондой негизи адамдар көп болчу бизде катышуучулардын арасындачы негизичи. Ошо анан биз жөнүндө Волоколамск газетасы чыккан, Волоколамск жумалыгы деген газетасы чыккан, бизге да маалымат жөнөтүп, бизге да беришти. Биздин побратимство соглашение деген газета берген. Негизи биздин аскердин салымы чоң, аны унутпайлы. Онлайн кызматташууларды негизи азыр да өтөт, анан учурда биз ошо ойлонуп атабыз, күзүндө өткөрөбүз деп, дагы өткөрөбүз деп ойлонуп атабыз. Ошон үчүн биздин мектеп бул тарап менен дагы сотрудничество менен сотрудничество кылат. Ошо менен продолжать этебиз. Ошол сүрөттөрдү дагы камдап коюптур. Ошол сүрөттөр аркылуу сиздер дагы комментарий айтсаңыздар болот. Азыр болсо, мүмкүн болсо биздин режиссер экранга сүрөттөрдү чыгарып берсе. Бул как раз таки 14 январда митинг реквием болгон. Негизичи, эмнеге 14-чү? Анткени именно 25 декабрдан 14 январга чейин Посадинки Лудина горада согуш болгон. Именно биздин 40-я стрелковая бригадабыз ошол 42 год уже январда ошондо жеңип 14-чү күнү уже Лудина гораны полностью освободили. Анан кийин уже көрүнүп турат, уже биз деген негизи уже конференция, Zoom конференция өткөнбүз. Анан кийин ошол кезде Волоколамск менен как раз таки сотрудничество было у нас как раз таки. Можно? Вот у нас это стелла как раз таки 41-го, можно, да, говорить? 41-го стелла, это как раз таки была построена в 2016 году. Вот, 24-я школа как раз таки
Именно, конечно, здесь размещался у нас штаб 40-й, будущей Померанской Красной армии и так далее. Вот как раз-таки на картине мы видим Самойленко Василия Филипповича, как раз-таки комбриг, командир бригады, как раз 40-й отдельной стрелковой бригады. Вот. Это как раз вот недавно событие, 24, буквально вот 24 апреля, открытие было, открытие памятного знака в Волоколамске, кстати. Вот, кстати, на фотографии мы видим внучку Самойленко Василия Филипповича. Вот. Это открытие было в Волоколамске, и в тот же день как раз-таки мы вот как раз-таки по звонку Светланы Лаптевой мы как раз-таки организовали полностью здесь маршрут, полностью, чтобы съездить, почистить, как говорится, вспомнить память братской могилы нашей. Вот. И вот как раз-таки эти события происходили как раз-таки и у нас, и у них. Это Лудина гора. Это Лудина гора. Это Лудина гора, это вот этот вокзал, и рядом братское захоронение, где лежат отсюда призванные, как бы отправившиеся из 24-й школы. То есть представьте, они приходили все в 24-й, это был штаб. Потом они уходили на вокзал, да, там грузились в эти теплушки, отправились и погибли. То есть по потерям, получается, у нас 600 человек только, вот представьте, они вступили в бой в конце только ноября, да? Там совсем они месяц-два. Это решающая битва, когда они не отдали Москву? Смотрите, на подступах это же битва за Москву когда у нас была? 5, да, считается, декабря, да, 41-го года. Вот в этом году тоже это будет отмечаться. Казахстан это очень широко отмечает, готовится там. У нас это очень пока как бы так спокойненько к этому относится. А на самом деле 600 человек только вот это подразделение потеряло. Понимаете, их уже нет. То есть как оно уже нет, это только погибшими. Только погибшими, а ведь были еще раненые. Да. Это те люди, которые потеряли ноги, руки, да, боеспособность вообще потеряли. То есть общие потери, конечно, бригада где-то 3600. То есть это уменьшенная как бы численность специально для того, чтобы она была боеспособна. И вот эти все 50 бригад практически все погибли, выполнив приказ ценой своей жизни. Почему такие большие потери? Потому что зима, потому что ты встал на белом снегу, да, тебя сразу видят. Их задача была удержать, не дать пройти, за ними никого не было. Решающая битва, когда мы говорим, как кто-то пытается сказать, что там, получается, там мой дедушка был водовоз, да, или кто-то был в штрафбате, вообще перестать об этом говорить надо. Он воевал, он защищал родину, да, и вот каждый вот этот отрезок, вот за ними, и в тот период, это и октябрь, никого не было. Понимаете, вот дальше была реально Москва. Мы все время говорим только о Панфиловской дивизии, мы все время говорим только о 385-й. А надо говорить о каждом бойце, правильно же, да? То есть у каждого был свой участок, мое любимое выражение, мой окопчик. Понимаете? Вот у каждого курсанта был свой окопчик, и у 40-й тоже. И вот у этой группы, вот, которая вот поисково-исследовательская группа, да, у нее тоже своя задача, потому что нужно вытащить из небытия эти все фамилии, потому что нужно рассказать эту историю и рассказать как бы не только мне, да, мне 50, да, я росла в Советском Союзе, а есть дальше поколения, которые должны тоже не одобрить, не сказать, что это плохо или хорошо, но знать, просто знать эту историю. Вот. Кстати, давайте о молодом поколении и их услышим, что они узнали. Эмнелерди биле алдыңыздар, эмнелерди өзүңүздөргө ача алдыңыздар, или мезгилде борбордо эмне иш кыласыздар? Во время работы мы увидели огромные потери. Это, наверное, было самое тяжелое, что мы могли понять и принять. Также во время работы мы столкнулись с огромным количеством интересной и полезной информации, которую нам очень часто не преподносят в школах. Например, во время работы мы начали интересоваться, какой был у них путь. Но мы начали искать карту и нашли только советских времен, где указано, получается, 40-я бригада, но также и другие, которые защищали Москву. И, наверное, вот это и был такой самый момент, когда мы решали создавать карту.
Карту мы создавали на основании данных как раз Министерства обороны России. Огромная им благодарность, то, что, получается, дали нам данные в открытом доступе. Также в ходе работы мы начали изучать личность каждого солдата, который был убит в ходе этих ожесточенных битв. Для того, чтобы каждый человек мог увидеть карту и путь этой бригады, мы перевели карту в современный формат. На данный момент на карте указаны все поселки, которые существуют в данный момент и которые можно посетить. И под каждым этим поселком были какие-либо потери. В глубине синих точек, меток, мы можем видеть красную. Именно с той отметки начинался их путь. И основную часть пути они шли до Волоколамска. Там были самые ожесточенные схватки, постоянно были перехваты точек. Бывало, немцы наступали и отбивали какие-то моменты. Бывало то, что и 40-я бригада заново отбивала и проходила дальше. В ходе, получается, данной работы мы увидели довольно большие и интересные моменты. Это длинные пути, это большая, получается, нагрузка, которая давалась всем солдатам. Ну и, наверное, это те потери, которые уже никогда не вернуть. Во время чтения докладов мы видели огромные потери, это среди раненых, среди убитых, и постоянно приходило новое подкрепление. Алина, балким сиз кошумчалайсыз. Саламатсызбы? Мен бүгін Самойленко жөнінде айтып беремін. Самойленко Василий Филиппович, ал Орта Азияда басмачылық менен күрөшкөн. Ал жалпы жаран согушта күрөшкөн. Иранда кызыл гвардия менен гвардияны жетектеген. Ошо жерде ал ак казактар менен согушуп, анан кийин 1917 жылы согуш бүткөндөн кийин ал Москвага келет. Андан тышкары Оренбургда бул отрядда согушкан, партизандык отрядда. Негизи бул согушка, ардагерлерге, бул окуяга мектеп администрациясы 24-нчы мектеп эмне үчүн аябай чоң маани бересиздер? Мектеп администрациясы гана эмес, эмгек мугалимдер жамааты дагы аябагандай чоң көңүл бурабыз. Себеби дегенде балдар биринчиден азыркы жаштар эми кандай десем, кичине аябагандай демократичныйраак го дейм. Андан кийин ошол себептен балдарга негизи өткөндү билбесең, тарыхыңды билбесең, келечек курулабы дегендей. Ошол себептен балдар өткөнүн билсин, келечекте мүмкүн башкачараак кылабы, башкачараак мындай жол менен барабы, мүмкүн Кыргызстандын өнүгүшүнө эле өздөрүнүн салымын кошсун деген мааниде биз аябагандай чоң маани беребиз ушул темага, именно ушул адептүүлүккө, моралдык, руханий моралдык жактан тарбия алганга аябагандай чоң салымын кошуп, аябагандай чоң жардам беребиз. Мугалимдерге дагы, балдарды да колдоп турабыз. Анан бул китептер тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр, бул китептерди... Китеп тууралуу Светлана Лаптова жөнүндө айтып берет. Тут они стоят, наверное, у зрителей тоже вопрос, что это за книги? Да, вот, наверное, как раз хороший очень вопрос, потому что поисково-исследовательская группа, да, и плюс она же международная, они немножко вот растерялись тут, на самом деле это, понимаете, в чем суть? Дети, да, никакого давления на них не оказывается. То есть они сами смотрят, да, то есть им предоставляется вся эта информация, любая информация, да, то есть доступ, пожалуйста, да. Плюс у нас есть эксперты, да, вот из этих стран, из Беларуси, из России, там откуда, из Узбекистана, да, пожалуйста, вот с внучкой Самойленко нужно поговорить о чем-то там, да, пожалуйста, можно связаться. Это открытый доступ, и группа-то, собственно, открытая.
То есть вот ребята, например, наработали, да, определенный материал, они теперь могут посоветоваться дальше. Да? То есть это не просто, вот не смотрите, что дети. Дети всегда самые главные историки, понимаете? Вот когда я ищу, я знаю, что мне подсказывают дети, которые были детьми в 70-х годах, 80-х, да? Потому что они запоминают какие-то вещи, которые мы, взрослые, уже как бы, ну как вот сказать, например, он стоял в почетном карауле, да, на братском захоронении и запомнил, а все остальные забыли. Я нашла вот в Канте, восстановили 2 фамилии. И точно так же дети, я извиняюсь, что дети, они уже такие подростки, да, вот, они очень серьезно к этому относятся, и они не дают взрослым солгать, соврать, понимаете? Вот он составил вот эту карту, да, и он видит, он будет ее защищать. Он встретится с экспертом, с военным специалистом, да, они поедут в Волоколамск, они будут там, да, ну, как бы в этом году, может быть, ну, как от пандемии немножко отступит, да, и они будут работать. Это настоящая история, настоящие факты. То есть и точно так же должно и происходить и по репрессированию, по любой теме. Это независимо от этого. Почему у нас здесь эти книги? Эти книги как раз-таки тоже часть той работы международной. Поисковики работают со всеми регионами, со всеми странами мира, потому что и в Италии наши лежат, да, и недавно вот там в Эстонии, там, ну, во всех странах практически кыргызстанцы, ну, тогда это были призванные или рожденные, да, как бы из Кыргызстана, везде есть наши захоронения, братские. Вот, но истории нам действительно у нас маловато, как бы сейчас в программе. Вот, а эти книги нам передал автор. Вот есть такой Андрей Евгеньевич Геращенко. На одном из зумов, зум-конференций, сейчас же пандемия, говорят, это плохо. Пандемия тоже, оказывается, чуть-чуть помогает как бы развивать вот эти контакты. Вот, и он предоставил безвозмездно вот эти все книги для школ как бы Кыргызстана и для медресе. То есть я просила, да, именно для этого, потому что дети действительно учатся, они должны тоже понимать и историю, да, нашей страны, и у них действительно есть, оказывается, возможность, есть библиотеки, да, в медресе, вот, а нет книг. Поэтому я вот тоже помогли нам посольство Кыргызстана в Белоруссии доставить эти книги. Вот, и эти книги уже мы начали передавать. Вот, вчера открыли мемориальную доску генералу Лященко, который прекрасно говорил на кыргызском языке. Он сам из Сыкульский, да, и у него такая очень большая биография. Когда-то он был один из создателей игры «Орленок» из Орница. Вот, и если вы еще не знаете, да, то он самый сыкульский, то есть там споры идут, что наш, не наш, наш, говорят, он из Уректы, да. Вот, человек 2-метрового роста, вот, и он прошел все, наверное, войны, которые, как вот и Самойленко, которые до войны Великой Отечественной были, и все сражения, и Сталинград, и защита Ленинграда, и, вы знаете, даже один город, уже в Германии, он так обладал такими способностями дипломата, они сдались без боя. Вот. И на днях мы открывали здесь, получается, вот в Ананьево, школа имени Лященко, да? Вот. А в Грюнсельде открывали мемориальную доску вот сейчас, представляете? Потому что вот на самом деле город был сдан, и мирное население не понесли никакие потери. Вот, поэтому почему как бы Белоруссия? Потому что когда мы говорим, вы знаете, очень было обидно слышать, когда, ну я как журналист много вопросов задаю, люблю я со школьниками общаться, расспрашивать, и когда кто-то из них сказал, что такое Хатынь, на вопрос мне ответили, это рынок, да, то есть, ну, понимаете, то есть по пониманию, может быть, и дети не должны знать, может, они живут в другом времени. Вот, но знать, что и Белоруссия внесла свою лепту, да, в победу в Великой Отечественной войне, вот, и что Кыргызстан внес свою лепту, да, в победе в Великой Отечественной войне, и каждая из тех стран, которые как бы были в Советском Союзе. Потому что, ну, что греха таить, бывают такие ситуации, когда и наши ребята, которые там в России, например, работают, да, ну, вот мигранты, да, вот, их тоже там, зачем, почему, потому что и каждый из них может сказать, что а мой дед вот здесь воевал, да, а вот мой дед вот здесь. Поэтому мне хочется, чтобы мы и дети, следующее поколение, просто изучали историю.
Это очень важно. Правда. Вот и все. Чоң рахмат тілекке қаршы біздің уақытымыз соңына келіп қалыптыр. Разышылық білдіресіз. Атайын уақыт бөліп бізге келіп өзіңіздердің ишмердүүлігіңіздермен бөлішкөніңіздер үшін өте маанилүү иштерди жасап тұрсыздар. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин көрөрмандарыбыз менен сиздердин сөзүңүздөр менен жыйынтыктагым келип турат. Тарыхын билбеген элдин келечеги болбойт, эч ким эч качан унутулбайт. Сөзсүз түрдө албетте баскан жолубузду билип кетирген каталарды эч бир убакта кайталабашыбыз керек. Эжергебизде дайым тынчтык болсун, эч согуш болбосун. Барыңыздарга ийгиликтүү жана жемиштүү, кызыктуу дем алыш күндөрүн каалайбыз. Кайрадан эмки жумада көрүшкөнчө бар болуңуздар.